Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу Сүйүнбек Сапарбекович, ардактуу биздин аксакалдар, апалар, аталар, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу коноктору. Куттуу эл биринчи улуттук форуму 30 кылымдан ашык санжыралуу тарыхы бар, ЮНЕСКОнун баалуулуктарын толуктаган, Сулайман тоосун камтыган, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн маданий борбору расмий макамын алган, Улуу Жибек жолунун провайдери аталган Ордолуу Ош шаарында өтүп жаткандыгына сыймыктануу менен кош келиңиздер демекчимин. Бүгүнкү күндө дүйнөдө саясий экономикалык, руханий, нравалык, адеп ахлактык абалдарды ааламдашуу процесси улуттардын уңгусунан, руханий нравалык дөөлөттөрүнөн алыстатып, улуттун нарк населесине, менталитетине карап, кылымдап, калыптанып келген коомдук түзүлүштөрдүн кайталангыс өзгөрүүлөргө дуушар болуп турган маалында биздин бүгүнкү форумдун Ош шаарында башталып жатканы өзгөчө символикалык деп эсептейм. Ош шаары чыгыш менен батыштын улутубуздун маданий, руханий жана социалдык баалуулуктары шаардыктардын салт санатында, үрп адатында, нарк населдеринде, күнүмдүк жашоосунда, конок менен мейман күтүүсүндө, жүрүм турумунда, жада калса тамак ашында жуурулушуп, айкалышып, түркүн боектордун сүртүмдөрү менен айырмаланган уникалдуу шаарыбыз. Байыркы шаарыбыз эзектен кол өнөрчүлөрдүн, соодагерлердин, усталардын жана зергерлердин башын бириктирип, тоо тарабынан кымыз каймактын сыдырым илеби келген, базарында дүрдүйүм даамдагы мөмө жемиштери менен берекенин жерегиси болуп келген. Шаарыбыз алдыга карай кайра жаралуу тарыхында багыт алып, көп улуттуу калкыбыздын руханий көрөңгөсүн байытууга, эл аралык деңгээлде интеллектуалдык, маданий, тарыхый, соода-экономикалык, туризм багытта өнүгүүгө бет алууда. Буга биздин потенциалыбыз да, мүмкүнчүлүгүбүз да жетишет деп ишенимдүү айта алмакчыбыз. Келечекке карай өнүгүүнүн улуттук өзгөрчүлүктөрүнө ылайыктап, демократиялык багыттарды тандап, күчтүү экономикалык саясатты карманып, улуттук баалуулуктарга таянган жана анын негиз туткан салттуу руханий нравалык, адеп ахлактык, моралдык нормалардан алыстабай, коомубузду өнүктүрөбүз бүгүнкү күндүн күн тартибиндеги эң актуалдуу маселелер деп жаңылышпасам керек. Келиңиздер, бирдиктүү, ынтымактуу болууга бүт күч аракетибизди жумшап, сүйүктүү мамлекетибиздин дүйнө эли суктанган, экономикасы гүлдөп өнүккөн өлкө болуусуна ар бирибиз өз салымыбызды кошолу. Кыргыз Республикасынын ар бир атуулу мен Кыргызстандын жаранымын деп сыймыктануу менен алдыга карай умтулуусуна көмөктөш болуу, ага карай баарыбыз да умтулалык. Урматтуу форумдун катышуучулары, учурдан пайдаланып, берекелүү шаарыбызга куттуу эл биринчи улуттук форумга чакыруубузду кабыл алып, убакыт бөлүп, келип бергениңиздерге терең ыраазычылыгымды да билдирип кетем. Ири отуруп, түз кеңешип, жети өлчөп, бир кесип деген элибиздин накыл сөзүн карманып, бүгүнкү башталып жаткан отурумубузда ар бирибиз өз оюбузду ортого салып, бөлүшүп, келечекке чыйыр салууга ар бириңиздерди үндөп кетем. Ош шаарында өтүп жаткан куттуу эл форумга жемиштүү ийгиликтерди каалайм. Дагы бир жолу Ош шаарыбызга кош келипсиздер. Рахмат сиздерге. Сактап келген, адамды адам кылып, мындай бир тарбиялаганга өзгөчө маани берген, азыр менин кесиптешим университеттин ректору сүйлөбөдү, билим берүү, таалим тарбия берүү багытында. Ушул багытка өзгөчө маани берип келген коомдо жашап, биз ошол коомдо калыптанган адамбыз. Демократиянын айрым бир жактарын биз эч кабыл ала алган жокмун. Мен жеке эч кабыл ала алган жокмун. Демократиянын айрым бир элементтери. Демократия эмне дегенде биз демократияны анархияга айландырдык. Акыркы 30 жылда. Муну бардыгыңыздар билесиздер, бирок айткыңыздар келбейт. Анткени сиздер мамлекеттик кызматташтар көбүңүздөр, социалдык тармакта иштеген кызматкерлерсиз. А биз айтканга толук болот.
Birinci кезекте biz em üçün prezidentimiz Sadır Nurhojoviç özünün en birinci ukazı katары, jarlığı katары insandın ruhani adab akhlakты өнүгүүсү жана дине тарбиясы деген жарлыкты чыгарды. Эч ким өзбөк ойлогон жокпуз. Эмчи ушул жарлыкты биринчи жарлык кылып чыгарды. Анткени биз демократиялык коомдо адам болуп, атыбыз адам деп аталганыбыз менен, жумурбаш бутайры болуп басып жүргөнүбүз менен адамдык сапаттан ажырап калганбыз. Кимиңиздер буга кошулбайсыздар? Адамдык сапаттан ажырап баратканбыз. Муну ойлонсоңуздар шак мисалдар келет. Көз алдыңыздарга тартылат. Качан биздин ата-бабаларыбыз атасы баласына кол салды эле, атасы кызына кол салды эле. Чоң атасы кызына качан кол салды эле. Тайтасы кызына качан кол салды эле. Ушунун баары биз бүгүнкү күндө жашап атабыз да. Көрүп атабыз ошол коомдо жашап атабыз. Мына президенттин жанына баткан маселе ушул болгон. Буда biz 30 yıldan beri ekonomika деп курсактын кулуна айланып, экономиканы көтөрөбүз деп келдик. Туура, экономика болуш керек. Бирок экономикадан мурда адамды адам бойдан калтырыш керек. Адамды адам боюнча тарбиялап калыш керек деген маселе күчтүү коюлду. Биз баарыбыз демократ болуп, колу төшүбүздү койгулап, менин укугум деп жүрдүк. А ошол кездерде биз милдетибиз жөнүндө, ошол кезде биз жоопкерчилигибиз жөнүндө ойлондукпу? Ойлонгон жокпуз. Ошон үчүн биз бүгүн ушундай абалда турабыз. Эгерде ошол мезгилдерде ушул маселени ойлонгон болсок, анда мындай абалга жетпейт болчубуз. Мына президенттин биринчи жарлыгынын чыгыш себеби менин түшүнүгүмдө ушул жерде жатат. Ошол 30 жылдын ичинде бир дагы биздин жетекчи ушул маселеге көңүл бурган жок. Бир дагы президент көңүл бурган жок. Же бурду беле. Мына сиздер соц тармактарда иштеп жүргөн адамдар катары айтып көрүңүздөр. Эсиңиздерде барбы? Ушул адамды адам кылып сактап калалы, адамды адамдык нарт насыл менен кармап калалы, адамдык касиет менен сактап калалы деген маселе болду беле? Болгон эмес. Мен билбейм, болгон эмес. Балким мен билбей аткан чыгармын. Бирок изилдеп көрдүм, таппадым. Ошондуктан биз эң биринчи кезекте мейли кандай коомдо жашабайлы, кандай системада жашабайлы адам бойдан калыш керек. Мына биринчи, мына бүгүнкү күндөгү биздин боор эки жерге чогулуп отурушубуз дагы негизги маселе дагы ушул адамды адамдык сапатта сактап калсак, адамдык касиети менен андан ары карай өнүктүрүп кетсек деген маселе. Биз бүттүк. Биз бүттүк. Бизди баягы Горбатова могила исправить дегенде биз бүттүк. Вот жаштарды сактап калыш керек. Мына биздин указдын, мына бүгүнкү күндөгү жасалып аткан иш-чаранын Куттуу эл улуттук форумунун негизги маселеси мен ушундай деп түшүнөм. Жаштарды колдон чыгарбай сактап калыш керек. Көрүп атасыздар, ар бириңиздердин балдарыңыз бар, бир туугандарыңыздар бар, жаш, өнүгүп келаткан, өсүп келаткан, ошолордун абалын көрүп турасыздар. Мына ошондон чыккан бул ачуу чындык. Бул ачуу чындык. Айкырык, кыйкырык эмес, бул айкырык. Антпесек биз бүгүнкү күндө көп нерседен ажырап калган турабыз. Мына ушул негизде ушул форум өтүп жатат. Ошондуктан ушул форумга мына сиздердин чогулушуңуздар дагы мындай бир өтө жоопкерчиликтүү, анткени сиздер эл менен иштеше турган, элдерге түшүндүрө турган, элди баштай турган, элге көз боло турган, баш көз боло турган мына сиздерсиздер. Урматтуу менин кесиптештерим, бул маселенин өзүнүн учуруна коюлушу, өзүнүн учурунда ошол концепцияны иштелип чыгышы, иш-чараларын иштелип чыгыш, анан ошону элге таратуунун жол жобосу катары мына сиздер менен жолугушуп отуруунун мындай удулу келип турган мезгил. Ошондуктан ушул маселени сиздер элге жеткизсеңиздер деген өтүнүч. Анан биздин мамлекет өзү, биздин өлкө өзүңүздөр көптөн бери билесиздер. Көптөгөн этностун өкүлдөрү жашаган, бир үй бүлөдө жашаган, бир ынтымакта жашаган, жакшынакай мындай бир бөлөк өлкөлөргө үлгү боло турган, өрнөк боло турган өлкө биздин өлкөбүз. Анткени элибиз ошого, элибиз ошондо, элибиз өзүнүн ырыстуу нерселерин, баалуу нерселерин келгендерге берели, келген конокко берели, келгендерге берели деп катып коюп, ошолорго тартуулаган элбиз. Өтө салкын кандуу, токтоо, топукчул, баарына каниет кылган,
барга каниет кылып жокко көп жулунбаган жакшынакай толеранттуу элбиз. Мына ошол жакшынакай сапатыбыздын негизинде биздин республикада, биздин өлкөдө канчалаган этностун өкүлдөрү жашап жатат. Биз кээде жаңылып алабыз. Конфуцийден сураган экен, улуу ойчул Конфуцийден, сиздин колуңузга мамлекетти башкаруу мүмкүнчүлүгү тийип калса, эмнеден баштаар элеңиз деп сураганда киши жооп берип атат дейт. Мен эң биринчи туура сүйлөгөндөн баштардым. Адамдардын баардыгын туура сүйлөткөнгө үйрөтөт элем. Сөздөрдүн туура айтылышына үйрөтөр элем деп. Бул жерде эмне деген ой жатат? Бул жерде ар бир сөздү биз туура пайдаланышыбыз керек. Тил деген, сөз деген Эзоптун сөзү барга, баарынан жакшысы жаманы да тил, жакшысы да тил деген. Ошондуктан эгерде тилибизди жакшы колдонсок, жакшы сөздөрдү колдонсок, адамдар менен кучакташасың. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Тил билсең кучакташасың, тил билбесең бычакташасың деген. Мына ошол тилге карата болгон мамиле, бул өзү ошол тилдеги сөздөргө карата болгон мамиле, сөздөрдү туура айтуу, туура колдонуу, бул өзү биздин өлкөдө жашаган элдин эртеңки келечегине, алардын достугуна, алардын биримдигине түздөн түз өбөлгө турган маселе. Ошондуктан биздин эл, биздин өлкөдө бөлөк этностун өкүлдөрүнө карата болгон мамиле, ошолор менен бир үйлөдө, ынтымакта, биримдикте, достукта жашоо жөнүндөгү аракеттер өтө күч. Ошондуктан биздин өлкөдө бөлөк республикаларга караганда ар түрдүү этностун өкүлдөрү көбүрөөк жашашат. Көп сандагы этностун өкүлдөрү жашашат. Бул жерде бир нерсени мен окумуштуу катар айтып коюшум керек. Ар бир сөздү ала салдырып карап жүргөн, анан ар бир терминге маани берген, өзгөчө Конфуцийдин жанагы сөзүнөн кийин мындай өзгөчө маани берип калган нерсе, Кыргызстанда көп улуттун өкүлдөрү жашайбыз, бир ынтымакта, бир үйлөдө жашайбыз, бирок бир гана улут деген түшүнүк бар. Улут менен улуттун өкүлү деген эки башка түшүнүк. Биз ушуну кээде мамлекеттик кызматкерлер, мындай сиздер ушуну эске алып койсуңуздар керек. Бир улут бар, калгандары улуттун, этностун өкүлдөрү, ошолор менен бирдикте саясий жактан, маданий жактан, экономикалык жактан бирдей ынтымакта, бирдей укукта тең жашаган элбиз. Ошондуктан мына биздин мурдатан 98-жылы президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча атайын улуттук комиссия түзүлгөн. Ошол жылдан бери бөлөк биздин өлкөдө жашаган этностун өкүлдөрү жөнүндө, өкүлдөрдүн тили жөнүндө декларативдүү түрдө айрым ойлор айтылып келгени менен атайын чоң документтерде алардын ошол этностун тилдерине байланыштуу саясатты жүргүзүү боюнча атайын документ кабыл алынган эмес. Мына эң эле жөнөкөй маселе Садыр Нуркожоевичтин жарлыгында ушул президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия кайра түзүлүп, биздин өлкөдө жашап аткан этностордун укугу, алар тилге карата болгон укугу жөнүндөгү маселени да камтып, президентке караштуу мамлекеттик тил жана тилдер саясаты деген чоң атайын жарлык чыкты. Мына ушунун негизинде бүгүнкү күндө ар бир биздин республикада жашаган ар бир улуттун өкүлү өзүнүн эне тилин өнүктүрүүгө, өркүндөтүүгө, ошол өзүнүн тилинде билим алууга, маданиятты өнүктүрүүгө карата болгон атайын камкордук президенттин жарлыгы менен атайын документ катары жарыяланды. Бул дагы мына бүгүнкү күндө биздин өлкөдөгү өлкөнүн алга карай өнүгүшүнө карата болгон чоң бир жөрөлгө, чоң бир шарт деп мен эсептейм. Мен аз убакыт ошол мекеменин жетекчиси болуп иштеп турдук, ушул багытта бир топ иштерди жүргүздүк. Анткени жаман эл болбойт, жаман адам болобуз. Ошондуктан биз ушул чоң бул өзү мындай философиялык жактан өтө чоң мааниге ээ маселе. Ушуну колдоп, Кыргызстанда жашаган ар бир эл өзүнүн каалаган тилинде, каалаган учурунда, каалагандай маданиятты өнүктүрсүн
деген чоң ишарат мына бүгүнкү күндөгү бизден биринчи жарлыкка байланыштуу, же болбосо мынерекил инсандын руханий адабий акылактык өнүгүүсү, дене тарбиясына байланышкан маселенин алкагында ушул маселе дагы негизги маселе катары коюлган маселе. Мына биз айтабыз, биздин баяндамабыздын дагы темасы ушундай болуп турат: мамлекеттик тил элдерди, улуттардын элдин биримдигинин негизи деп. Анткени тилди качан биримдик болот? Качан баарласаң, маңдай тескей отуруп диалогка келсең, сүйлөшө билсең, бириңди бириң түшүнсөң, анан биримдик жөнүндө кеп болот да. Анткени ар бир адам өзүнүн тили, эне тили аркылуу дүйнөнү кабылдайт. Дүйнөнү таанып билүүсү өзүнүн эне тилине жараша болот. Мисалы үчүн дүйнөнү орус орусча кабыл алат, кыргыз кыргызча кабыл алат, казак казакча кабыл алат. Ар бир адам өзүнүн тилине жараша, тилиндеги мүмкүнчүлүккө жараша дүйнөнү кабыл алат, дүйнөнү таанып билет, дүйнөнүн образын түзөт, адамдарга карата болгон мамилени жаратат. Мына биздин тилде, кыргыз тилинде, бөлөк тилдерден айырмаланып азыр биздин мамлекеттик катчы аябагандай жакшы айтып берди. Биздин тилде эмне деген керемет сөздөр бар. Адамдарды бири-бирине тарта турган, адамдарды бири-бирине жакындата турган, кастыкты жоготуп, достукту даңазалай турган улуу сөздөр бар. Мисалы үчүн жыла сүйлөсең жылаан ийинден чыгат деп турат. Жанагы башында айткан тил билсең бычакташасың, тил билбесең бычакташасың деген дагы сөздөр. Бул эмне деген керемет сөздөр. Ошондуктан биз мамлекеттин өнүгүшү жөнүндөгү маселеге келгенде экономиканы гана айтып, курсактын кулуна айлана бербеш керек. Эгерде экономика керек деп атабыз, экономиканы эч ким таамайт. Бирок курсагың бүгүн ачса эртең тоет. Эртең тойбосо бүрсү күнү тоет. Ал эми өзүңдүн руханий дөөлөттөрүңдү, демиңди жоготуп алсаң, духуңду жоготуп алсаң, үрп адат салт санаңды жоготуп алсаң, аны кайра калыбына келтирүүгө эч мүмкүн эмес. Канчалаган элдер экономикасына кам көрө берип, дөөлөттөрүн, улуттук баалуулуктарын, улуттук дөөлөттөрүн жоготкондон кийин алар улут катары эсептелбей калды. Мен сиздерге айтайын, 1929 жылкы эл каттоодо Советтер Союзунда 194 тил бар деп атайын ошол шайлоодо эл каттоодо жазылган. 194 тил бар деп. 50 жылдан кийин 79 жыл, 1979 жылкы эл каттоодо 101 тил бар деп каттоого түшкөн. 93 тил менен кошо эл 50 жылда жоголуп кеткен. Жана тилге карата болгон мамилени өзгөртүш керек, тилибизди өнүктүрүшүбүз керек. Анан ар бир этнос өзүнүн тилин жоготпой өнүктүрсүн деген маселе каяктан чыгып атат? Тилиң жоголсоң, дилиң жоголот. Дилиң жоголсо өзүңдүн кебете кечпириң калганы менен жериң жоголот. Жериң жоголсо мекениң жоголот. Мына 93 эл, 93 тил 50 жылдын ичинде жоголуп, бүгүнкү күндө Россияда, Советтер Союзунда мына ушундай абал келип чыккан. Убакытты бөлгөн жериңиз жок. Сиздердин Турдак Мусулалиевич деген дагы киши ошол менен иштеген 15 жылда алган нерселериңиз негиз болушу мүмкүн да. Анан экинчиден мен өзүм күбө болуп жүрдүм. Мына жаңы бийлик келгенден кийинки эң оор кырдаалдардын бардыгында сиз жетектеп ошол жерге катышкан элдер менен тааныштырып, иштин, акыбалдын кандай экендигин бардыгын билдирип атканыңызга күбө болдум. Ошондуктан өзүмчө жеке бир ыраазылыгымды айткым келет да. Бүгүнкүдөй кызыктуу, маанилүү, мазмундуу, таасирдүү билдирүүңүз үчүн. Менин оюмча бул жерде отургандардын ар бирин кайдыгер калдырбады го деп ойлойм. Эми урматтуу форумдун катышуучулары, бүгүн биз өлкөбүздүн азыркысы өзгөчө келечек үчүн зор мааниси бар маселенин бирин талкуулап жатабыз. Ошондой деп мен түшүнөм. Ал үнөмдүүлүк жана сарамжалдуулук маселеси.
Диндердин бардыгында сарамжалдуулук, адамдагы эмгекчилдик, чынчылдык сыяктуу сапаттар менен бирдей каралат, бирдей баркталат. Улуу Мухаммед пайгамбар хадистеринде дайым адамдарды сарамжалдуу болууга чакырып келген. Ал эми хадистердин биринде тагыраак айтканда 950 хадистерде ысырапкерчиликти адамдагы эң жаман чатакчылдык, ушакчылык сыяктуу эки сабат менен бирдей караган. Дүйнөгө белгилүү экономисттердин, социологдордун айтуусунда батыш өлкөлөрүнүн азыркыдай турмушка жетишүүсүнүн эң башкы өлкөлөрүнүн бири сарамжалдуулук жана үнөмдүүлүк болгон. Чындыгында үнөмдүүлүк жок жерде колго тийген кирешелерди ичип жеп, кур намыс үчүн чачып турган жерде эртеңки иштерди каржыларда эч нерсе жыйналбайт, куралбайт. Адамдар күнүмдүк кызыкчылыктар менен гана жашайт. Биз тарыхый өзгөчөлүгүбүзгө байланыштуу ысырапкерчиликке абдан көнгөн элбиз. Анткени эртең эмне болору белгисиз көчмөн заманда колго тийгендерди уруулар жана каракчылар же душмандар тоноп кетпеш үчүн мүмкүн болгон байлыгын убагында пайдаланып келишкен. Азыркы мезгилде ысырапкорчулук социалдык оорулардан да коркунучтуураак, коомдун өнүгүшүнө терс таасирин тийгизүүчү социалдык илдеттерден экендигин ачыгыраак айтышыбыз керек. Социалдык ооруларга убагында бөгөт коюлбаса, ал тез тарап адамдарды ден соолуктарынан ажыраткан болсо, ысырапкорчулук адамдарды моралдык, психологиялык жактардан дагы бузат. Ысырапкорчулук, коррупция, кылмыштуулук, ыксыз, намыскөйлүк, мактанчаактык, менменсинүүчүлүк, көрө албастык сыяктуу саясий жактан да жиктелүүсүн, көрүнүштөрдүн өнүгүшүнө жол ачат. Элдин бир аз бөлүгүн ыксыз байытса, көпчүлүгүн жакырлатат. Эң негизгиси адал эмгек менен кирешелерди табуунун баркы кетет. Андай көрүнүштөр тереңдеген сайын өлкөдөгү саясий жана социалдык туруктуулук бошонгой бере тургандыгын дагы белгилегим келет. Ысырапкорчулукту анын акырындап коомду чиритип жаткан кесепеттерин, каада салттардын, үрп адаттардын бир көрүнүшү катарында гана эмес, улуттук чоң мааниси бар маселе катарында карообуз зарыл. Аш көп болсо, каада көп дегендей, ийри чыгымдарды талап кылган ата бабаларыбыздын салттарында болбогон жаңы нерселер акыркы мезгилдерде көбөйүп кетти. Азыр республикабызда жалпы улуттук жана кесиптик майрамдардын жалпы саны 50-ге жакындады. Улам жаңылары дагы кошулуп жатат. Айрым жерлерде дүйнөдөн кайткан адамды акыркы сапарга узатуудан, анын ашын бергенге чейинки карашы, андан кийинки жаназа, атайын союш, бешембилик, жетилик, кыркы, элүү экиси жана башка ушул сыяктуу чыгашалуу ырым-жырымдар 20-га жакындап калды. Булардын дээрлик бардыгы ислам дининде жок. Динибизди өрүп чыккан жерде мал соймок түгүл 3 күнгө чейин ал үйдөн даам татууга тыюу салынат динибизде. Андай жерден даам татуу макрөө деп эсептелинет. Кыргызда карашка мал союу салтыбыздын эң мыкты билерманы мархум Хусейн Карасаевдин жазганы боюнча, мурдагы көчкөн убакта эл ар копту колотто бириндеп жашап, сөөк койго келгендерди ачка калтыруу максатында пайда болгондугу белгилүү. Учурдагы талабынын максаттарын ишке ашыра турган бир олуттуу иш-чара болду деп ойлойбуз. Жана бул иш-чарага биздер чакыргандыгыңыздар үчүн уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Коомдогу жашоонун ынтымак ырашкерликте, бейпилдикте болуусу үчүн ислам дининин салымы дейбизби, ролу эбегейсиз чоң. Байыртан ата-бабаларыбыз каада салттарды түптөп жашоо өткөрүп келген. Ошол түптөлгөн каада салт, үрп адаттары
бабаларыбыздын аңдаган акыйкатынын негизинде өзүнүн көп даанышмандыкты, акылмандыкты камтып алган. İslam dini ayrıkça Hanefi mezhabı bu kaada saltqa tağırak aytkanda elдің kanına tereң singip ketken ür-baratqa karşı çıkpaydı. Bizge çeyin süylеген agaylar jakşı bayandamalar jasады. Anan agişlerin aldında bizdike dayanıp kelgen bayandamabız kanday bolot dep ойлонуп отурдук. Bu kişilerin sözünün aslında bizdeki janagı tuштукка салган жамактай болуп калабы деп те кооптондук. Эми бирок ошентсе муну окубай мен деле сиздерге бир din жана kaada салттын кагылышуусу эмес, балким айкалышуусу жөнүндө biraz айта кетейин. Kaada salттардын калыптануусунда диндин ролу чоң деп айттык. Албетте ата-бабаларыбыз ошол kaada салттарды түптөөдө билебиз, ислам динин тутунуп келген. Анан ошолордун түптөлүүсүнө диндеги өкүмдөр дейбизби, мыйзамдар дейбизби бир таасирин тийгизген. Мисал кылып айта кете турган болсок, жанагы ажообуздун ысырапкерчилик жөнүндө чыгарган жарлыгында бизде четте калбай Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тийиштүү фатвабызды чыгардык. Бирок албетте кээ бир сындарга да кабылдык. Себеби биз терең ойлонуп отуруп өзөктүүсүн таасирлүүсүн бердик. Жана агайыбыз айткандай кыргыздын териси жоон дегендиктен ошол негизги фатваларын чыгарып бердик. Аны Сүйүнбек Сапарбекович агайыбыз айтып кетти. Көкөтөйдүн кайтыш болгондогу окуясы менен сиздерге жакшы эле жетип барды деп ойлоймун. 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздүн жүрүшүндө өлкөбүздө көп адамдар диндар болду. Буга баарыбыз эле кайыл болсок керек. Ошол эгемендүүлүк колубузга тийгенден баштап bir түзгөрөк идеология болбогондуктан элдин баары динге акты окшойт. Анын натыйжасында четке чыгып окуп келгендер да болду. Четтен түрдүү агымдарга таасирленип келгендер да болду да, коомчулукта дин менен улут арасында дейбизби, же kaada салт арасында дейбизби, бир келишпестиктей көрүнүштөр пайда болду. Мунун көйгөйү бардык эле жерде айтып келатабыз. Концепцияда коргоо кеңешинде кабыл алынган, ошол концепцияда да айтып атат, биздин дин башкармалык уставандар айтып атат. Мунун көйгөйдөн чыгуунун жолу эле салттуу исламды кармануу дейбиз. Салттуу ислам эмне десе, салттуу ислам бул Ханафи мазхабы жана Матуриди акыйдасы деп айтылат. Исламда укуктануу жаатында 4 багыт калыптанган. Ошолордун бири же болбосо тагыраагы, улуурагы, көбүрөөк жоон топ карманган ээрчигени мына ушул Ханафи мазхабы болуп саналат. Аны менен ишеним мектебин карманганда Самаркандык имам Матуридидин идеяларын бекемдеп карманган багытты Матуриди акыйдасы деп коет. Туура мына ушул Ханафи мазхабын жана Матуриди акыйдасын кармансак, биз ошол дин менен улутту, kaada салтты айкалыштыра алабыз деген ишеничте турабыз. Бирок ушул эле мазхабты, ушул эле ишенимди бизден башка өлкөлөрдө да карманат. Индияда, Пакистанда, Туркияда жана бир топ араб мамлекеттеринде. Бирок сиздерге айтып кетейин, мына ушул биз айтып аткан коомдогу көйгөйлөрдөн чыгуудун жолунда салттуу исламды карманыш дегенде Ханафи мазхабы менен Матуриди акыйдасынын борбордук Азияда калыптанган үлгүсүн карманышыбыз керек. Пакистандагысын эмес, Индиядагысын эмес, араб өлкөлөрүндөгүн эмес. Желине жараша жыланы дегендей шарият өкүмдөрү, шарият мыйзамдары элдин үрп адатына карап, анын географиялык шартына карап айырмаланат, өзгөчөлөнөт. Демек, ушул эле мазхабты карманып, ушул эле ишенимди карманганы менен
başka өлкөнүн географиялык шартына ылайыкташтырылган фатваны же башка өлкөнүн географиялык шартында адаттанган кийимди алып келип таңоолоо менен кагылушу келип чыгат. Демек, мен айтамын, ислам улуттун кызыкчылыгын көздөйт дегенде баса белгилеп айтып кетейин, мамлекеттик жетекчилигибизде турат. Ханафи мазхабы жана Матурди акыйдасынын борбордук Азиядагы үлгүсүн кармалуу, тагыраак айтканда жана бирок айтып кеттик, кайра жаралууга. Ошол ата-бабаларыбыз салт катары карманып, динди салтка айландырып берген, же салтты динге айландырып берген ошол көрүнүштү кармансак гана биз мындай көйгөйдөн чыгабыз. Сөзүмдү кыскартайын. Биздин темабызда этностор аралык ынтымак биримдик дептир. Биздин динибиз, шариятыбыз улутчулдукту четке кагат. Туура улутчул болгондо өзүнүн улутун сүйүү деген бар, бирок өз улутун даңазалоо менен башка улутту басмырлабаш керек. Көпкө созулган империялардын тарыхына карасак, алар ошол улут аралык ынтымакты элемес, балким диндер аралык толеранттуулукту дагы сактап келгендиктен алардын неси көпкө созулган. Булардын бири мисалы Осман империясын мисал катары келтирсек болот. Андыктан биз мусулмандар улуттар аралык ынтымакты чыңдоого бүгүнгө чейин да салым кошуп келдик, мындан кийин да кызмат кыла беребиз. Алла Таала Кур'анда айтат, Хужурат сүрөсүндө: "Эй адамдар, биз силерди бир ата, бир энеден жараттык. Анан силер бири-бириңерди таанышыңар үчүн гана силерди уру улут кылып койдук." Абдурахман дегенде кайсыл Абдурахман экен дей албай, Кыргыздагы Абдурахман же Өзбектеги Абдурахман деп ажыратып билүүңөр үчүн гана, башка максат жок деди. Биздин чоң аалымдарыбыз айтат, демек улуттарды бөлүүдө мына ушул Кудай Таала Кур'анда айткан максаттан башка кызыкчылык болсо, ал адам динден чыгат деди. Андыктан көп улуттуулук болгон мамлекетибизде дагы ушул улуттар аралык ынтымак чыңалсын. Биз бул коомго динди сиңирүүдө каада салт менен динди кагылышпай, балким айкалыштырууда биз молдокелер бир аз не деп коет, жанагындай алсыздык кылып аткандырбыз. Учурдан пайдаланып суранып кетемин, коомдук интеллигенция, журналисттер дейбизби, бардыгыбыз мына ушул нерсеге кол кабыш кылсак. Тагыраак айтканда, дин эмне экендигин туура түшүнүү, каада салт эмне экендигин туура түшүнүү, аны кагылыштырбай, балким айкалыштырууда көмөкчү болсоңуздар. Мен сөзүмдүн аягында форумдун ишине ийгилик каалаймын. Мындай иш-чаралар байма-бай болуп турсун. Алла Таала мына ушундай ата-бабаларыбыздан мураска калган бейиштин берметиндей болгон жергебизге бейпилдик, тынчтык, элибизге ынтымак, биримдик берсин. Алла Таала акыйкатты көзүбүзгө акыйкат кылып көрсөтүп аны ээрчүүнү насип кылсын. Жаман нерселерди көзүбүзгө чындап жаман кылып көрсөтүп андан сактанууну насип кылсын. Рахмат. Ошо көпүлдүктү сыйлай билишибиз керек. Кандай болгон күндө дагы. Балким бизге жакпайбы, жагабы, биз сөз жаганы жактырышыбыз керек. Кабыл алышыбыз керек. Аны биз түшүнүшүбүз керек. То есть мы должны признавать многообразие. Бул экинчиси. Үчүнчү. Менин коллегам, досум Сыртбай Мырзаев айтабы дедим эле, ал айткан жок эмнеге? Ал киши мен айтып коеюн. Тил, мамлекеттик тилди ал киши айтты. Ынтымактын деди базасы негизи деп. А вот бир нерсени айтпай кетти. Мен пикиримче. Ал биздин Кыргызстандагы жашаган ар бир эл кыргыз тилин билүүгө тийиштүү. Buning uchun misal көп айтат. Мына өзбектерде бир дагы сот жок. Орустарда бир дагы прокурор жок. Генерал прокуратурада. Анын үчүн кыргыз тилин билиш керек да. Көп армия кыла албайт. Бул шовинизм эмес. Америкада болуп туруп, эч убакта англис тилин билип жашай албайсың.
Россияда болып тұр, осы мемлекетте еш уақыт жұмыс жасауға албайсың. Айны үшін Қырғызстанда андай болуш керек. Немесе андай болуш керек. Сөз жоқ. Қырғызстанда бізде башқа республикаларда, үчілі республика, бізден үйреніш, Армения менен Тажикстан официальным языком они посчитали и русский язык. Бізде ғана бар. Біз баштағанбыз 2001 жылы. Ошондуктан біз қаралашты, тілге толерантты болып отпойыз бі. Тілдік шовинизм жоқ бізде. То есть бізде азыр мінде отабыз. Қырғыз тілін білелі, ұмытпайлық. Ой, Манасты, Ертабылдыны, тігі Қожа Жашты, егер қырғызша оқуаса, ал көп учурда рухани жақта мен кедей деп есептеймін баланы. Ал кишини. Сөз жақмыш керек. Андан ары. Төртінші. Бардығына тең бірдей жұмышқа қабыл алуу шарты түзіліш керек. То есть на уровне решений, принятия решений. То есть мындайда қабыл алуу деңгээлиндеги чечимдерди бийик деңгээлде кабыл алууда бардык улуттар бирдей катышыш керек. Бул эмне деген сөз? Бул аппарат президентте, то есть администрация президентте, жогорку кеңеште, Верховный сотто, Генеральный прокуратурада да башка улуттар болуш керек. И только Кыргыздар иштеш керек, а башкалар иштебеш керек. То есть надо создавать равные условия для всех граждан. Для всех граждан. Мен көп учурда биздин кыргыздар буну көп туура кабыл албайт. Бирок мен айтаар элем, сөз жок болуш керек. Мен анализдеп чыктым. Жогорку кеңеште бир гана дуңган бар болчу, андан башка эч ким жок. Генеральный прокуратура дал ошондой. Жана акыркы. Саясий институттарга жана мамлекеттин бийликке ишеним жогору болуш керек. Ишеним болуш керек. Сөз жок ишеним болбосо, анда биз мамлекет катары, эл катары өсө албайбыз. Ал үчүн мамлекет жана ошондой эле саясий институттар так, ак ниет, адамгерчилик менен иштегенде сөз жок, ага эмне пайда болот? Ишеним пайда болот. Ошондо мынакей ушул 5 шартты биз аткара алсак, биз сөз жок кыргыз жараны боло алабыз деп мен терең ишенем. Урматтуу форум катышуучулары, урматтуу Исимбек Сапарбекович, урматтуу Алмаз Шенбекович. Бүгін абдан жакшы сунуштар, ой пикирлер, көз караштар болду. Бул кыргыз элинин, дүйнөсүнүн, кыргыз мамлекетинин ички руханий баалуулуктар боюнча абдан жакшы сунуштар, пикирлер болду. Эми ушул жерден мен бир маселени сиздер менен бөлүшүп кетким келет. Урматтуу президентибиздин жарлыгынын алкагында бир пункт бар: эл аралык таанытуу. Ошону кандай кыла алабыз деп. Азыркы заманбап технологияларга карасак, мисалы 20-кылымда негизинен ошол өзүнүн ички руханий баалуулуктар болобу же көз караштар болобу, кыскача айтсак идеология деп коесузбу, бул пропаганда аркылуу болгон. 20-кылымда албетте булактар өтө аз болгон. Бул массалык маалыматтар кылычында телевидение, пресса болду. Ал эми азыр 21-кылымда маалымат булактар абдан көп. Ошон үчүн ушул жерден мен азыр сунуштап кетет элем, урматтуу биздин мамлекетте катчубузга брендинг технологияларын колдонсок. Эмнеге дегенде биз дүйнөлүккө кантип чыгабыз? Эмнебиз менен чыгабыз? Дүйнөгө албетте бул жерде айтылган сөздөрдүн баарын айтып отурсак, дүйнө бизди түшүнбөшү мүмкүн. Алар өзүнө ылайыктаган бир заманбап тил менен, заманбап бир технология менен чыгарышыбыз керек. Азыркы учурда баарыңыздар билесиздер, бул бренд деген бар. Бренд деген бул мындай айтканда бир көз караш, бир позиция. Ошол брендтер өзүнүн артынан бир трендтерди пайда кылат. Трендтер деген эмне? Биз мына өзүбүз ошол трендтерди ээрчип жатабыз. Кийинки слайдты коюп койсоңуз, азыр мен сиздерге башка мамлекеттерден бир кичинекей пример катары көрсөтүп койсом. Мына бул артымда азыр дүйнөлүк брендтердин карталары турат. Бул брендтердин артынан ал мамлекеттер өзүнүн идеологияларын, көз караштарын чыгарып атышат.
Алар мисалы саясий жактан же ички өзүнүн биз каада салттарын чыгарганда алар азырынча алысыраак эмне дегенде башка мамлекеттер түшүнбөшү мүмкүн. Ошону булар бир продуктка упаковать этишет дагы, маркетинг технологияны колдонушат. Кийинки слайд көрсөтүп коюңуздар. Мисал алсак, Германияны кийинки слайдты коюп койсоңор. Булар өздөрү страна идей деп чыгышкан, land of ideas. То есть биз идеялардын мамлекетибиз деп. Ошол идеялар мамлекетибиз дегенде артта көрүп жатасыздар. Ар бир тармакка өзүнүн ошол көз караштарын бекитишкен. Жада калса идеология, жада калса коом, бизнес, жада калса илим, билим, бүт жакта ошол тармактарын бекитишкен дагы бир продукт катары упаковдеп дүйнөгө алып чыгышкан. Дүйнө ошону оңой сиңирген да кабыл алган. Кийинкисин көрсөтүп койсоңуз, кийинкисинде мисалы Эстония. Ошол эле биздин мурунку бир тууган мамлекетибиз Эстония. Эстония Европа Союзуна кирип атканда, Евросоюзга кирип атканда буларды европейцтер кабыл алган эмес. Эмне дегенде силер оруссуңар же силер Советтик Союздун мындай айтканда республикасыңар деген. Бирок европейцы аларга кантип түшүндүрөбүз дегенде булар бирдиктүү бир go to east, Эстония деген баягы east деген восток деген сөздү түшүндүрөт. Пара на восток деген ушундай бир идея менен чыгышкан. Ошол идея менен булар Европаны көндүрүшкөн. Биз на самом деле силердин бир тууганыңарбыз. Биз на самом деле силердин мүчөңөрбүз. Биз мындай айтканда Советтер Союзуна бир адашып кирип калдык деп туруп ушундай бир пропаганда менен чыкканда Евросоюз аларды кабыл алышкан. Көрсөңөр биздин бир тууган турбайсыңарбы деген сыяктуу болуп. Кийинки дагы бир пример дальше көрсөтүп койсоңор. Мисалы мына азыркы жаңы бир тренд булар ойлоп табышты. Бул just astonishing деген. Astonishing деген англискийден булар astonishing деген сөз бар, мындай таң калыштуу деген которулат да. Булар азы неге деп которушту дагы astonishing деп чыгышты. То есть бул таң калыштуу мамлекет деген. Силерде бизде мындай абдан көп ачылыштар күтөт деген ушундай бир идея менен чыгышканда. Кийинки слайдты көрсөтүп койсоңуз. Кийинкисин Корея. Кореяны баарыбыз билебиз. Азыркы мына Кыргызстанды эле карасаңар, корейский кухня, корейский ресторандар, корейский мына биздин урматтуу апаларыбыз корейский косметиканы колдонушат. Ошол эле корейский жана сериалдарды көрөбүз, корейский музыканы угабыз, жада калса биздин телефондорубуз корейский, мындай айтканда бир корейский бир идеология, Dynamic Korea деген бренд менен чыгышкан. Ошол динамичный Кореянын ичине булар мына жогоруда сиздер урматтуу спикерлер айткан көз караштар, каада салттар, ошонун ичинде руханий баалуулуктар баарын тең камтышкандагы бир заманбап бир сунуш кылышкандагы дүйнө жүзүн азыр ошонун баарын ээрчишти. Кей-поп дегенде эле абдан чоң бир индустрия бар. Ошонун баары тең азыр дүйнөнү Корея багындырып атышат. Кийинкисин коюп койсоңуз. Ошондой эле мына бул мен кыскача бир 3 эле мамлекетти көрсөттүм. Албетте бул бер жагы бир 70-80 мамлекеттердин примери бар. Ал эми Кыргыз мамлекети эмне деп чыгабыз эртең? Кыргыз Республик деген ооба бул расмий биздин мамлекетибиздин аты. А бирок мына жогоруда спикерлер айткан, урматтуу биздин мамлекетибиз каччы көтөрүп жаткан демилген баарын кандай продукт менен упаковать этип дүйнөгө алып чыгабыз? Биз азыр урматтуу Сүймек Сапарбекович 2016-жылы биз Кыргыз Республикасынын брендинг концепциясын иштеп чыкканбыз. 2016-жылы биз ушул Жанат отелинде, бүгүнкү отурганда эле Бишкектеги отелинде ошону презентация кылганбыз, бүт коомчулук чогултуп. Азыр ошону сунуштаганга уруксат этиңиздер. Кийинки слайд. Биз сиздерге кийинки слайдты коюп коесузбу? Биз сиздерге ушул концептти сунуштайт элек. Англисче Skyland. Бизди мисалы тоолуу өлкө тигинде мындай деп көп айтышат. Аны англисче которгондо абдан узак айтылат дагы, англичандар, англисче же дүйнөлүк элдер аны өздөрү мындай айтканда жаттап калганга тилдери сынышат да. Биз ошон кыскарттыктагы мисалы Манас эпосунда, тарыхчыларда, ошол эле Кытай источниктерде асман эли, асман өлкөсү, асман жылкылары деген, асман жоокерлери деген ушундай көп фактылар таптыктарга биз ошону кыскарттыктагы именно дүйнө мындай айтканда сиңире ала тургандай, кабыл ала тургандай кыскача асман өлкө, Skyland деп чыгардык. Сүймек Сапарбекович. Мен ойлойм мына ушул жерде мына спикерлерим көтөргөн урматтуу президентибиз ошол инициатива көтөрүп чыккандын баарын тең биз ушундай бир Skyland деген бир жалпак мындай айтканда дүйнөлүк масштабка барабар болгон ушул брендти алып чыксак, мен ойлойм өзүбүздүн баалуулуктарыбызды биз сиңире алабыз. Биринчи попыткабыз көчмөн оюндары болду. Бирок тилекке каршы көчмөн оюндары биз башында ушундай бир бренд кылып алып чыкканбыз, бирок ал азыр оюндар болуп калды. Эми азыр бизде мына азыркы учурда Садыр Кожоевичтин колдоосу менен экинчи попыткабыз шансыбыз болуп турат. Мен ойлойм биз азыр ушул бренд технология менен чыксак, дүйнөлүк масштабта чыгып кетебиз. Кийинки слайдтарды көрсөтө койсоңуз, ошо менен мен сөзүмдү аяктайм. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Skyland деген брендти сунуш кылабыз. Ошонун биз концепциясы даяр, стратегиясы даяр. Кабыл алсаңыз биз сунуштаганга даярбыз. Кыргыз элин дүйнөлүккө тааныталы. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Болчо Апайұлы.
Жакшы ойлор, жакшы сурооштар. Баяндаманын темасы олуттуу жарлыктын омуктуу мааниси. Баяндамачы Ош мамлекеттик юридикалык институтунун илим жана эл аралык байланыштар боюнча проректору, тарых илимдеринин доктору профессор Абытов Байболот Капанович. Урматтуу Сейимбек Сапарбекович, кадырлуу Алмаз Ишенбекович, кымбаттуу форумдун катышуучулары. Азыр дүйнө болуп көрбөгөндөй тездик менен өзгөрүп жатат. Бүгүнкү глобалдуу аламдашуу жараянынын алкагында көптөгөн мамлекеттер учурдагы мамлекеттик дагы, улуттук дагы көйгөйлүү маселелеринин, маанилүү маселелеринин бири бул өз руханий баалуулуктарын, улуттук өзгөчөлүктөрүн, нарк населин, каада салтын сактоо болуп турат. Айрыкча аламдашуу жараянынын алкагында көптөгөн майда элдердин руханий баалуулуктары күндөн күнгө тайыздап, күндөн күнгө азайып, унутулуп бара жаткан жагдайга душар болуп турган мезгил. Аламдашуу жараянынын алкагында өзгөрүүлөр Кыргыз мамлекетинин, кыргыз коомчулугунун өнүгүүсүнө да бир катар таасирин, кээ бир учурларда терс таасирин тийгизгенин, коомубузда, ата салтында, руханий мурастарыбызда, адеп ахлагыбызда жат көрүнүштөр көбүрөөк орун алып жатканы көпчүлүктүн тынчын алууда. Натыйжада эгемендүүлүктүн акыркы жылдарында улуттук баалуулуктарыбызга караганда улуттук эмес баалуулуктар үстөмдүк кылып бара жатат. Ушундай шарттар пайда болду. Ушундай руханий турмушубуздун тайыздап бара жатканын көрүп, билип туруп, мурдагы жетекчиликте натыйжалуу иш-аракеттерин болбогонду өкүндүрөт. Да, так релеш болбоду дегенден алыспыз. Убагында туңгуч президентибиз Манастын 7 осуятын сунуш кылып, ошол осуяттарды идеологиялык катары эч тутуп көрдүк. Бирок 7 осуят маани маңызы жакшы, туура болгону менен элге сиңбеди. Элге өтүмдүү болбоду жана калк тарабынан толук кабыл алынбады. Убагында даңазалуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткан, азыркы аламдашуу доорунда улуттук идеологияны бир гана Манас эпосуна негизделбейт деп эскерткенин ошол кездеги дөшаларыбыз эске албаганы өкүндүрөт. Экинчи президентибиз улутту өнүктүрүү максатында коомдук консолидациялоо идеясын сунуш кылды. Бирок идея боюнча калды. Ошол кездеги мамкатчылар аны конструктивдүү түрдө иштеп чыгып, аны элге жеткире алышпады. Демек, натыйжада ал дагы толук ишке ашпай калды. Өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын бул маселеге кайрылууга мүмкүнчүлүгү да убактысы да жеткен жок, аны билесиздер. Андан кийинки президенттер руханий турмуштун, идеологиялык маселелердин кээ бир жактарын козгомуш болду, бирок толук ишке ашкан жок. Натыйжада азыркы мезгилде руханий дөөлөттөрүбүздү, ата бабаларыбыздын мурастарын, нарк населин камтыган бирдиктүү идеяга дагы, идеологияга дагы жарыбай келатабыз. 30 жыл арасында улуттук мамлекеттик руханий жардылыкка кандай факторлор себеп болду? Саресеп салып көрдүк. Биринчи руханий жардылыктын улуттуу бир себеби калкыбыздын ашкерес саясатташып жана кетиши жана аталган маселеге улуттук масштабта көңүл бурулбай калгандыгы. Бул биринчи фактор. Экинчиси, эгемендүүлүктүн жылында 30 жылынын 15 жылында биз 3 жолу элдик революция болуп, үй бүлөлүк режимдерди кулатып, дүйнөлүк феноменге айландык. 30 жылда 6 президент алмашты. Мамлекеттин мына ушул тармакка, руханийда, идеология жооп бере турган мамлекеттик катчы институту 20 жылда 10 киши алмашты. Өзүңүздөр билесиздер, 91-92-жылдан Карабаев баштап, ошондон баштап мамлекеттик катчыны Ишенбай Абдыразаков, Накен Касиев, акыркысы Досбол Нурулу болуп, анан 2009-жылы конституциялык негизде жоюлган. 12 жылдан кийин өткөн жылы кабыл алынган жаңы конституцияда жаңы президентибиздин сунушу менен бул мамлекеттик катчы институт кайра калыбына келтирди. Барыңыздар билесиздер, алгач буну Чолпонбек Абыкеев алып барды, андан кийин мына
акыркы же болбосо азыркы дейли мамлекеттик катчы жаңы демөөрү, жаңылык кылган оптималдуу идеялары, омоктуу ойлору, олуттуу кадамдары, ынанымдуу максаттары, натыйжалуу иш аракеттери, көрөгөчтүгү, чечендик чеберчилиги таамай учкул сөздөрү менен айырмаланып бүгүнкү форумга өзүнүн форумдун маселелерин талкуулап сиздер менен чогуу болуп турат. Бул Сүйүнбек Сапарбекович. Менин баамында руханий аксактыкты, тайыздыкты, бул багыттардагы кетирилген кемчилдиктерди жоюу маселеси Кыргыз элинин, мамлекетинин, руханий дөөлөттөрүнүн, ата бабалардын мурастарын, таалим тарбиясын, адеп ахлагын натыйжалуу аракеттер менен тиешелүү жаңы деңгээлге алып чыгат деген акыркы үмүт аракеттеги президентибиз Садыр Нуркожоевичте жана жаңы мамлекеттик катчыбыз Сүйүнбек Сапарбековичте болуп калды. Үчүнчү фактор. 30 жылдан ашык убакыттан бери Кыргызстан калкынын бардык катмарлары, бардык элдерди, улуттарды бириктирип алып кете ала турган Исхак Разаков сыяктуу улуттук лидер болуп отур. Мүмкүн ошондондур. Күчтүү мамлекет, күчтүү улут качан болот? Качан күчтүү улуттук лидер баштап же ошону ошол деңгээлге жеткиргенде болот. Улут, мамлекет, күчтүү лидер, руханий дөөлөт, идеология бирин-бири толуктап, бири-бирине тирек болуп туруш керек. Ошондо гана мамлекет өнүгөт. Ошондуктан азыркы президентибиздин инсанды руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгону мезгил, улут, мамлекет көйгөйүнө талабына шайкеш болду. Жарлык ар кимибиздин алдыбызда. Эмне үчүн жаңы президент мындай жарлыкка кол койду? Кайсы олуттуу себептер жаңы саясий, социалдык, экономикалык кырдаалда жаңы шайланган президентибиздин бийлигинин, тарыхынын жаңы барагын ошол биринчи жарлык менен баштады деген сыяктуу маселелерди койду. Менин баамымда бул жарлык 21 кылымдан 21 жылында ар бир кыргыз жаранын ойлонтуп, ойготуп, келечек үчүн артына карап, саресеп салып, болбогон иштерге, жетишпеген максаттарга маани берип, тыянак кылууга милдеттендирген, келечек жоопкерчилигин алууга, ага шарт түзүүгө багытталган бир катар олуттуу, омоктуу, келечекке ишенимдүү кадам таштоого шарт түзө ала турган комплекстүү, ынанымдуу максаттарды камтыйт жана көздөйт. Менин баамымда жарлыкты бир нече багытта карасак болот. Биринчиси, руханий дөөлөттөрүбүздү кайра жаралтуу. Окумуштуулар муну ренессанс деп коебуз. Жана байытуу. Бүгүнкү күндөгү ааламдашуу жараянынын алкагында улуттук баалуулуктардан, улуттук эмес баалуулуктардын, башка бизге жат маданияттардын үстөмдүк кылып жаткан шарттарда жыл сайын эмес, күн сайын өзгөрүп жаткан элибиздин адеп ахлагын, руханий баалуулуктарын, байыртадан бери бабалардан калган улуттук өзгөчөлүгүн терең жана кенен таалим тарбиябыздын, нарк населебиздин, дөөлөттөрүбүздүн нугунда кайрадан жандандырып, бүгүнкү күндүн шартына ылайык жаңы маани маңыз менен толуктап өнүктүрүүгө багытталган жарлык болду. Мына азыр эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, Сүйүнбек Сапарбекович абдан жакшы деңгээлде ошону жеткире алды деген ойдомун. Кандай гана коом болбосун, ошол коомдун руханий өнүгүүсү, даражасы жана дарамети, ар убаканын адептик жана руханий, ыймандык паам парасатынын деңгээли, даражасы менен өлчөнүп келген жана өлчөнө берет. Ар бир кыргыз жараны акылын, руханий дүйнөсүн, татыктуу билимин, адеп ахлагын, ыйманын өнүктүрбөй туруп, мезгил талабына шайкеш ар тараптуу өнүккөн инсан боло албайт. Азыркы кыргыз коомчулугу, мамлекети руханий, социалдык, экономикалык жактан жарды, элибиз ашкере саясатташкан, саясий, социалдык, экономикалык, маданий жана адеп ахлак кризисине баткан мезгил. Турмушташкандай руханий дөөлөтү азыгы жарды, дүйнөсү тар, бирок бай материалдык жактан, каржылык жактан бай адам коомго пайдадан зыяны көбүрөөк тийиши мүмкүн. Ошондуктан бул маанилүү маселе ар бир үй бүлөдөн, кыргыз жаранынан баштап мамлекеттин бардык бийлик органдарына
органдарынын көңүл борборунда болууга тийиш. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт идеологиялык тарызда колдонууга маанилүү жарлык. Мына быйыл эгемендүүлүккө 32 жыл, көз карандыска 31 жыл толуп жатат. Биринчиси, бул мезгилде бирин-бири алмаштырган 5 президенттин бири да улуттук руханий дөөлөттөрүбүздү, адеп ахлабызды, таалим тарбиябызды бүгүнкүдөй деңгээлге алып чыккан эмес. Бул жанагы биринчи жарлыкты алып чыккан азыркы президентибиздин иш аракети деп. Ооба 2016 жылы тарых жана маданият жылы, 2017 жылы ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялаганбыз. Ошол кезде президентибиз жарыялап жакшы иштер башталган. Бирок тарых жаатында бир аз иштер болду. Аны тарыхчы катары айталам. Бирок ошол эле жылдары чындап эле айыл өкмөттөрүнөн баштап борбордук бийликтердин имараттарына чейин, балдар бакчасынан баштап жогорку окуу жайлар, академиялык институттардын имаратына чейин жакшынакай көрүнөк жарнактар, маанилүү баннерлер илингени болду. 2 жыл ошондой аталганы менен элдин, коомдун маданияты, ыйманы, адеп ахлагы, дене тарбиясы эч канча өзгөргөн жок. Бул кашкайган чындык. Аракеттеги президентибиздин номер 1 жарлыгы мурункулардай болуп, кагаз түрүндө калып калбаса экен деген кооптонуу бар. Ошондуктан мына бүгүн баштаган ишimiz, Сүйүнбек Сапарбекович, абдан жакшы болот. Биздин Ош шаарында болуп атканы символдуу көрүнүш деп эсептейли. Калган дубандарда, калган райондордо, шаарларда да ушундай иш-чаралар болуусу абзел. Экинчиси, мурдагы жетекчилер, ар түрдүү жумушчу топтор, атайын комиссиялар улуттук, мамлекеттик идеологияны, анын баалуулуктарын башка жактан издешип, анын башаты ар бир инсандын, ар бир кыргыздын аң сезимде, үй бүлөдөгү, мектептеги, окуу жайдагы, коомдогу таалим тарбиядан башталарына маани беришкен эмес. Өткөн 32 жыл арасында максатына жетпеген 3-4 жолку улуттук мамлекеттик идеология боюнча ар түрдүү комиссиялардын, жумушчу топтордун натыйжасыз иштерин оңдоо, улуттук мамлекеттик идеологияны ар бир кыргыз жараны өзүнөн, өз үй бүлөсүнөн, элинин руханий дөөлөтүнөн, адеп ахлактын туура калыптанышынан, таалим тарбиянын улуттук баалуулуктарынан керек экендигин ушул жарлык айгинелеп турат. Үчүнчү багыт конституциялык өнүгүүгө негиз салды. Руханий мурастарыбызды кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн кенен жана терең пайдаланууга багыт берген жарлык болду. Менин багымда 21 жылдын 11 апрелинде беттилендик референдум менен кабыл алып, 5 майда президентибиз кол койгон аракеттеги конституциябыздын преамбуласында 1-бөлүмдүн 3 баптагы 21 беренесинде, 2-бөлүмдүн 2 баптагы 27 беренесинде, 4-бөлүмдүн 46, 47, 48 беренесинде жана башка кээ бир тиешелүү беренелерде камтылгандай өз тагдырыбызды, өз алдында чечүү укугун туу тутуп, элибиздин, мамлекетибиздин келечеги, ата-бабаларыбыздын нартын, салтын, улуттук өзгөчөлүгүн сактап, айкөл манастын осуяттарынан таянып, биримдикте, тынчтыкта жана ынтымактыкта табият менен таттуу мамиледе жашоонун улап, мамлекеттүүлүгүбүздүн жалпы адамзаттык принциптерди жана баалуулуктарды сактоо, чыңдоо, улууларды урматтап, кичүүлөрдү ызаттап, кыргыз элинин ыйык салтын бекем тутуп, социалдык адилеттикке, экономикалык бакубатчылыкка, билимге, руханий өнүгүүгө умтулуу максатын көздөп жатабыз. Демек, президентибиздин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсүн жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы кыргыз элинин азыркы руханий абалынын пайыздыгын көп жагынан унутулуп бара жатканын абдан туура баамдап, өз убагында көтөрүлгөн маселе экендигин айгинелеп турат. Акыркы жылдарда кыргыз коомчулугунун турмушунда инсандардын руханий дүйнөсүнүн чоңоктугу, адеп ахлактын өксүктүгү, таалим тарбиясынын жетишсиздиги, кыргыз жараны деген сыймыктуу сезимдин жоктугу биздин коомдо орун алган саясий да, социалдык, экономикалык да, маданий да көйгөйлөрдү жаратып келгени эч кимге жашыруун эмес. Андыктан учурдагы кыргыз коомчулугунун максаты да,
милдети да өз рухани дөөлөттөрүн калыбына келтирүү, кеңейтүү, улоо, адеп ахлактык өнүгүүсүн, татыктуу тaalим тарбиясын камсыз кылуу, айрыкча жаштардын дине тарбиясын өркүндөтүү, адамдардын таза, бекем ден соолукта жашоого үндөө жана камсыз кылуу болушу керек. Бул жарлык жөнүндө эми ошол жарлыкты турмушка ашыруу боюнча биздин кээ бир сунуштарды айтып рухсат этиңиздер. Биринчиси, азыркы кыргыз мамлекетинин инсандардын руханий, адеп ахлактык өнүктүрүү, байытуу маселелери жарлыкка ылайык иш-аракеттер өлкөнүн руханий кризистен алып чыгууга багытталган улуттук баш штабтагы жаңы стратегиялык кадам катары кабыл алынуу жана турмушка ашыруу керек. Экинчиси, жарлыктын маани маңызын түшүндүрүп, толук турмушка ашыруу максатында жерлерде атайын топторду түзүп, алар аркылуу элдерге, айрыкча жаштардын аң сезимине бул иш-аракеттер толук жеткириш керек. Бул элдердин аң сезимин ойготууга абдан жакшы өбөлгө түшүүлөрүнө ишенебиз. Үчүнчүсү, ата-бабалардан мурас калган тарбиялык баалуулуктарды колдонуу менен ар бир инсанды, айрыкча жаштардын дене тарбиясын өркүндөтүү, чыңдоо менен аларды сергек жашоого үндөө, ага жетишүү ар кимибизде милдет болуш керек. Төртүнчү, азыркы маалымат технологияларынын бардык мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланып, улуттук руханий баалуулуктарыбызды, унутулуп бара жаткан салт санааларыбызды, адеп ахлак, таалим тарбиябыздын жакшы жактарын элге кеңири жеткирүүнү сунуштайбыз. Рахмат. Çok рахмат. Терең мазмундуу, омуктуу ойлорду камтаган сонун баяндамалар болду. Бир кол чаап, оттап коелу, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Урматтуу форумдун катышуучулары, назарыңыздарды жыйынтыктоо бөлүккө бурабыз. Ал эми азыр Куттуу эл 1-чи улуттук форумунун Ош резолюциясы менен тааныштыруу үчүн тарых илимдеринин доктору профессор Абытов Байболот Капарович чакырылат. Куттуу эл 1-чи улуттук форумунун Ош резолюциясы. Ош шаары 2022 жылдын 19 мая. Азыркы чексиз аламдашуу жараянынын алкагында дүйнөдөгү көптөгөн маанилүү маселелердин бири өз руханий баалуулуктарын, наркын сактоо, ата-бабалардын рухий дөөлөттөрүн, мурастарын, таалим тарбиясын, салтын улантуу болуп эсептелет. Айрыкча руханий баалуулуктар күндөн күнгө тайыздап бараткан мезгил. Демек, учурдагы улуттуу коркунучтардын бири ар бир чакан улуттун өз руханий баалуулуктарынан ажырай турган абалы болуп калганы. Андыктан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2021 жылдын номер 1 инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы учур талабына шайкеш болду. Аламдашуу жараянынын алкагында болуп жаткан дүйнөлүк масштабтагы өзгөрүүлөр Кыргыз мамлекетине бир катар таасирлерин тийгизүүдө. Кыргызстан калкы, алардын ичинде кыргыздар акырындык менен өз иденттүүлүгүн, элдигин, Кыргыз мамлекетинин жарандык вазифасын так аткара алышпай, улуттук дөөлөттөрүбүз тайыздап, башка цивилизациялардын, ири маданияттардын көлөкөсүнө кирип кетип жатканы байкалууда. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021-26 жылдары Кыргыз Республикасынын кыргыз жараны деп жарандардын өзүн өзү таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы жөнүндөгү жарлыгы да учурдун эң маанилүү расмий документтеринин бири болуп калды. Бул концепция 2018-2040 жылдардагы Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын алкагында жүзөгө ашырылууда. Бүгүнкү Ош шаарында өтүп жаткан Куттуу эл 1-чи улуттук форумунун катышуучулары Кыргыз эли, мамлекети, анын келечеги үчүн зор мааниге ээ болгон Кыргыз Республикасынын президентинин жогоруда аталган жарлыктарынын алкагында болуп жаткан иш-аракеттердин зарылдыгы, алардын аткарылышын, көйгөйлөрүн жана келечегин кеңири ар тараптуу талкуулап төмөнкү сунуштарды киргизет. Биринчи, Кыргыз өлкөсүнүн жарандарын руханий, адеп ахлактык өнүктүрүү, байытуу жана дене тарбиясын өркүндөтүү, кыргыз жараны деп жарандардын өзүн өзү таануусун өнүктүрүү маселелери өлкөнүн туташ
саясий, социалдык, экономикалык, маданий, руханий кризистен алып чыгууга багытталган. Экинчи жагынан улуттук мамлекеттик идеологияны түптөгөн негиз болгон көз караштарды камтыган улуттук масштабтагы жаңы стратегиялык кадам катары кабыл алынсын. Экинчи, жарлыктарды толук турмушка ашыруу үчүн ар бир инсандын руханий баалуулуктарынын башаты үй бүлөдөн башталарын, жерлердеги ата-энелер комитеттеринде, коомдо, айыл өкмөттөрдө, мектептерде, окуу жайларда кенен жана терең түшүндүрүү милдет. Бул багыттагы иш-аракеттердин маани маңызын, максаттарын кеңири түшүрүүнү таризинде ар бир облустарда, райондордо, шаарларда, айыл өкмөттөрдө атайын топтор түзүп, алар аркылуу элге, ар бир жаранга, үй бүлөгө, жаштарга терең жеткирүү зарыл. Үчүнчү, эгемендүү көз карандыстык жылдарында Кыргыз Республикасынын улуттун мамлекеттин идеологиясы калыптанбай келе жатат. Аталган жылдары коомдо идеологиялык боштук пайда болуп, мурдагы идеологияны жаратпай, жаңысын таппай, 30 жылдан ашык убакыттан бери бирдиктүү идеологияга токтоло албай келе жатабыз. Демек, бүгүнкү күндүн эң көйгөйлүү маселелеринин бири катары дал ошол улуттук жана мамлекеттик идеология маселесин концептуалдык негизде иштеп чыгуу сунушталсын. Төртүнчү, улуттук таалим, тарбия, адептик баалуулуктарды колдонуу менен ар бир инсанды, кыргыз жаранын, айрыкча жаштардын диний тарбиясын өркүндөтүп, аларды бекемден соолукта, сергек жашоого үндөө жана ошого жетишүү ар бир адамга милдет болуусу керек. Бул максатта өлкөбүздүн ар бир шаарында, айыл кыштактарында, ачык асман алдында диний тарбиялык комплекстерди орнотуу жана аталган багытта тынымсыз иш алып баруу боюнча жергиликтүү расмий бийлик органдарына, мэрияларга, айыл өкмөттөргө милдеттендирилсин. Бешинчи, азыркы маалымат технологиянын бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, учурдагы Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн улуттук руханий баалуулуктарыбызды, ата-бабалардан калган мурастарыбызды, адеп ахлагыбызды, ыймандуулугубузду, таалим тарбиябызды кеңири жайылтуу максатында ар түрдүү жалпы массалык каражаттар, радио, телевидение, кинематография, интернет желілері жана башка формаларын колдонуу менен көркөм өнөрдү алып жүрүүчүлөр аркылуу калктын аң сезимине жете турган заманбап тарбиялык маанидеги маалыматтарды, ролик, кыска метраждуу тасмаларды насихат катары элге кеңири тартуулансын. Алтынчы, Кыргызстандын түрдүү, маданий, этностук, диний салттарды карманган жарандардын жамааттарын камтыган, өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана бакубаттуулугун бекемдөөгө умтулган бирдиктүү кыргыз жаранын калыптандырууга зор аракеттер башталды. Улутуна, элине, этносуна, ишенген динине, социалдык, чөлкөмдүк таандыгына карабастан кыргыз жараны деп өзүн өзү таануу жараянын өркүндөтүү өлкөнүн бардык булуң бурчунда бул багытта натыйжалуу иштерди жүргүзүүнү биринчи улуттук форумдун катышуучулары колдоого алып, аны натыйжалуу толук турмушка ашырууну коомчулукка, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына сунуштайт. Жетинчи, аракеттеги Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровдун улут Кыргызстан калкынын мамлекеттин тагдырын чечүүдөгү олуттуу демилгелери, натыйжалуу иштерин президент тарабынан Кыргыз Республикасынын конституциясында кайрадан жандандырылган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчы институтун ар тараптан колдоого алуу менен форумдун катышуучулары руханий дөөлөттөрүбүзгө, ата-бабалардын мурастарына, улутубуздун нарк наслине, элибиздин менталдык өзгөчөлүгүнө, улутубуздун элдин аң сезимине жетип, жүрөгү менен кабыл алган улуттук жана мамлекеттик идеологияны иштеп чыгуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысына сунушталсын. Куттуу эл биринчи улуттук форумунун катышуучулары. Кол жаап коелу. Ал эми азыр ушул